кезден бери сахнанын ашканасына аралашып, учурда ырчы гана эмес актрисада болууга күчүн жумшаган, өзү татынакай, көзү бакыракай ырчы жана 2012-жылдын сахна ажары Чолпон Айда маеги сиздердин назарыңыздарда. Алдыда ырчы жашоосундагы жаңылыктары менен бөлүшүп, ошондой эле сизди кызыктырган бир катар суроолорго жооп бермекчи. Жаңылыктар эң биринчиден жаңы ыр жаздык. Арсен экөөбүз дуэт болуп, Жашоо сонун карачы деген ырды жаздык. Мага абдан жагып атат булар. Негизи Доплюс-фанын экинчи бөлүгүнө саундтрек болот. Жакында буюрса клип тартып баштайбыз. Келишимибизди дагы 5 жылга созгонбуз. Себеби биз көп жылдан бери чогуу иштешебиз. Акшола балдар хорунан бери бири-бирибизди тааныйбыз. Мен 8 жашта болчумун. Анан кийин кылым тобу болуп ырдап калдык. Биз кылым тобундагы балдар менен баарыбыз бир командабыз да. Анан кийин шоу-бизнесте кандай гана жагдайлар болбойт, биздин команда дайыма бир калыпта иштеп келет. Кылым тобунда ырдап жүргөндө мен журналистикага тапшыргам. Анан өзүм дагы жалгыз чыгып ырдап баштадым. Ал эми Эрнест Үмүталиев болсо, ал дагы кылымда ырдап жүрүп, анан кийин негизи аранжировкаларды жасап көрүп кызыгып баштаган. Анан звукорежиссер болуп калды. Андан соң мындай ырчы болбой эле продюсер болоюн деп чечкен. Ошондон бери чогуу иштеп келебиз. Негизи өзүм журналист катары өстүрсөм деген ойлорум бар болчу. Журналист болуу эле, алып баруучу болуу эле. Бирок ырчылыкты таштай албайт экенсиң да. Баары эле айтып калышат. Шоу-бизнеске бир жолу келген адам артка кайра кете албайт депчи. Анткени кайра эле ырдагысы келип, кайра сахнага чыккысы келип. Мен дагы мисалы үчүн радиолордон жаңы ырымды угуп турбасам, клипимди көрүп турбасам, кандайдыр бир чыгармачылык менен алек болбосом, мындай жашай албайт экенмин да. Журналист болуп деле алып баруучу катары иштей берсем болот, бирок ырчылыкты таштагым келбейт. Актрисалык кесипти дагы аркалагым келет да. Эми заманбап айымдар менин оюмча азыр карьераны дагы, үй бүлөнү дагы кошо алып кете алышат да. Мен дагы аракет кылмакмын, себеби үйдө эле отура берсең, мындай личность катары такыр эле өспөйсүң го. Иштеш керек. Эми аябай эле карьера деп берилбестен, мындай кандай десем, чеги менен баары болуш керек. Негизи тойлорго чыгууну көп жактырбайм. Өзү ырчылыктын эң бир кандай десем, көп ырчылар эми тойлор менен бир бюджетинин 70% толтурат эмеспи? Ал эми мен мисалы үчүн тойлорго бир айда эми 5-6 жолу чыгып койбосом, көп барганды жактырбайм да. Себеби бул мен үчүн эми бул кандайдыр бир кандай десем, көп жактыра бербейм. Себеби барганда эми сахнада ырдагандай болбойсуң да. Мастар көп болот, кеч абдан бүтөт. Кеч башталат, кеч бүтөт. Анан официанттар дагы ары бери жүрүшөт. Мындай кандай десем, рахат албайсың. Андыктан тойлорго көп чыкпайм. Айырмасы абдан чоң. Себеби жаңы ырдап баштаганда мен өспүрүм болчумун. Анан кийин комплекстерим абдан көп болчу. Азыр болсо, кандай десем, мындай комплекстеримди, кеберкелерин жойдум. Өзүмдү кандай десем, уверенныйраак болуп калдым. Ошол эле айырмасы болуш керек. Анан албетте акылдуураак болдум. Себеби мектепти дагы бүттүм, университетти дагы бүттүм. Өзүм дагы мындай көп окуп, мындай самообразование деп коет эмеспи? Ошо өзүмдү өстүргөндү дагы жакшы көрөм дайыма. Доплюс кинотасмасына өзү биздин ушул Эко Рекордс студиясынын идеясы болчу да. Кыргызстанда ушул кинолорду көрүп жатып, бизде мюзикл жок экен, кандай десем,
Себеби биз жакшы абдан ырларды жазабыз. Анан кийин кино тартып көрбөйлүбү? Биз сонун ырларды жазабыз. Ал эми Кыргызстандын эң бир жакшы режиссеру бизге кино тартып берет деп ойлоп, ошол идея менен Эрнст Байкеге барганбыз. Эрнст Байке угуп көрүп, менде мындай ой бар деп, анан кийин ошол Дорон Фарида, Доре Фара деп бизге айтып берген да. Анан биз дагы жактырып калып ошол идеяны иштеп баштадык. Анан кийин Эрнст Байке сразу эле айтты, кастингге келесиңер, кастингден өтпөгөн киши тартылбайт деп. Анан кийин баарыбыз кастингге бардык. Дорондун ролун башка бир ырчы балалар да айтып болчу. Ошол экөөбүз барып, биринчи барганда кастинг абдан мындай бир башкача сезимдерди туудурду да, себеби биз келдик, анан бир чоң мындай кичинекей эле бөлмөдө тааныбаган адамдар көп. Анан кийин бир сценаны берди, ал сцена биз консерваторияда жабылып калып, анан кийин бири-бирибизди көрүп коркуп кеткен сцена болчу да. Анан мен дароо эле мынтип коркуп кеткенимди көрсөтө албай, анан аябай жүдөгөнбүз да. Анан кийин Доронду издеп баштадык. Дорон дагы бат эле табылды. Доронго текст берсе, мындай окуй албай, туура эмес окуп, мындай такыр болбой койду да. Анан кийин тажап кетип, текстти коюп өзү импровизация кылып баштаганда, ошондо баарыбыз күлүп баштадык. Эми Саматты билесиз да. Самат эми баарын күлдүрөт. Анан кийин ошол күлдүрүп баштаганда эле Эрнст Байке жарайт, мына Дорон ушул болот экен деди. Ошентип эле тартылып калдык. Эсте калганы эми Бактыгүл Бадыева. Мен продюсеримди ойногон эмес беле. Анан Самат үчөөбүз бир сценаны ойношубуз керек болчу да, Саматты мынтип урган. Ай, глаза смотри, да? Проститутки. Баран, недоносок. Анан кийин Байкуш Саматтын бир 20дай дубль кылдык. Байкуш Саматтын бетин чаба берип, бети ооруп калды, Байкуштун кызарып бир жеричи. Анан кийин ошол жери дагы студенттер дагы ары бери жүрүшөт. Аябай мындай баттан тартыш керек болчу да. А биз болсо деген 20 дубль кылып салдык. Ошол жери абдан эсте калды. Фариданын мүнөзү окшош экен эң биринчиси. Экинчиси, ал дагы ырчы болом деп жүргөн жаш кыз да. Анан кийин эми менин үй бүлөмдө андай болбой эле койсун. Бирок чын эле менин жашоом окшош экен. Анан билбейм, ошол баары эле это судьба деп атышты, сценарийди окуп коюп, окугандан кийин сен ойношуң керек экен депчи баары таанып атышты да. Азыр деле мисалы үчүн мени көргөндөрдүн баары эле Фарида, Фаре деп эле калышты да. Атымды сурап калышат кээ бирде. Айылда билбейм, жашап көрүш керек экен биринчи. Себеби мен айылга өзү тайнеме эле барып калбасам, тайнеме барганда дагы эми көп болсо 1 ай кичинекей кезимде жашачумун, анан көп деле оор оокат кылбачумун. Билбейм, мүмкүн жашай албайт элем. Эми нан жаап көргөм, бирок уйсаганды билбейм. Бардык эле айымдарды сүйүндүргөн нерселер эң негизгиси бул жашоодо сүйүү деп ойлойм. Сүйүү болбосо чыгармачылык дагы токтойт, жашоонун кандайдыр бир өң түстөрү дагы кетет. Андыктан сүйүндүргөн, кубандырган бул сүйүү. Турмушка чыгыш керек го дейм, бирок азырынча өзүмдүн эле жашоом, азыр жашап жүргөн эле жашоом өзүмө жагып турат. Турмушум анан бардык эле жеңелерим, курбу кыздарым ким турмушка чыкпаса эле мага мындай акыл айта беришет да, чыкпа, азыр чыкпай эле кой, аякта эмне бар деп элечи. Анан неге десем, жок мен азыр сенин ордуңда болсом деп анан башташат да. Мен дагы ушул карьерамды мынтип бир калыпка келтирип алып, анан турмушка чыксам болмок деп өкүнгөндөр дагы негедир көп. Анан баарын угуп туруп эле, анан баары чыкпа дешет да, негедир. Баарын угуп анан кийин ичине кое туруш керек го деген ойлор өзүнөн өзү эле келет. Жок, болбоптур андай. Болбой эле койсун, өзү ушундайдан чын эле абдан корком да. Болбой эле койсун. Чуркап жүргөндөр мүмкүн бар, бирок мен
кандай десем, санабаптырмын. Билбейм. Эң биринчиси тааныбаган адамдын үйүндө такыр эле калбайм. Ата-энем да калтырбайт болуш керек. Болбой эле койсун. Корком абдан ушундай нерселерден. Дароо эле айта албайм го. Эми кемчиликтерим такыр жок деп айта албайм. Кээ бирде четтен чыгып эркелеп коюшу мүмкүн. Билбейм дагы эмне. Башкалардан сурап көрүш керек экен. Жакшы айтып беришет. Сүйүүчүн ооба, өзү негизи мен өзү ыйлакмын да, эбей. Эмне болбосо эле дароо ыйлап баштайм, анан ойлонуп көрүп, мындай чечсе болот турбайбы деп анан кийин чечип кетем. Бирок биринчи ыйлап алышым керек. Өзүм эмоциям дайыма мындай ташкындап турат да, эмоцияларым. Мындай бирдемсеге сүйүнсөм, кубансам, секирип, жыргап сүйүнөм да. Өкүнсөм дайыма ыйлап өкүнөм. Анан бирок мисалы үчүн уруштарда мен абдан конфликттерге такыр жокмун да. Урушкум келсе мен өзүмдү тыйып туруп барып башка жакка ыйлап алам же кыйкырып алам, бирок мындай көрсөтпөгөнгө аракет кылам. Жок, негедир мен тарбиям ушундай болуш керек. Жигитке биринчи кадам жасамай менде такыр жок да. Баарына мүмкүн. Эми кыздар менде мисалы үчүн сурап калса, эми айта бер, кыла бер деп коюшум мүмкүн, бирок өзүм такыр кыла албайм. Тарбиям үчүн го дейм.